Мен турмуш курганына 1 жыл болду. Бирок күйөөм менен 5 ай жашап, күйөөм Москвага кеткенине 1 жыл болду. Бирок телефондо сүйлөшүп турабыз. Кандай болот, талак түшпөйбү? Бул убакта талак түшпөйт. Кадимкидей эле күйөөсү, үй бүлөсү бар экен. Эми ал күйөөсү дагы бекеринен кеткен жок да, бир ырыскы табайын, жашообузду уланталы деген максатта кетти да. Анан аялы ага ыраазы болуп жашап аткандан кийин никеси бар болуп саналат. Мындай нерсе менен талак эч качан түшпөйт. Эгерде аялы мындай жашогон нааразы болуп же жашай албай аткан болсо, күйөөсү менен акырын сүйлөшүш керек. Келиңиз, жашайлы. Сиз жашоо кыйын болуп атат, кыйналып кеттим деп. Эгерде күйөөсү жооп бербейби, эми өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Анан ошого жараша балким чыдап жашай беришет, балким келип калышат. Эң негизгиси канчалык 1 жылга болобу, 2 жылга болобу, 3 жылга болобу күйөөсү бир жака кеткен болсо, жашоонун айынан мындай нерсе менен нике бузулуп калбайт. Жашоолору, никелери кадимкидей болуп эле саналат. Аллах алам.